Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Mээрімді ұрайымды Аллахтың аты менен баштап, жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, инна лилла ва инна илайхи ражиун. Бардыгыбыз жаратканданбыз, жана бир күн жаратканга кайтабыз. Урматтуу мекендештер, бүгүн 19 сентябрь Кыргыз Республикасынын жалпы аймагында президентибиздин жарлыгы менен аза күтүү күнү болуп отурат. Бул күн кайгы, аза күтүү күнү менен бирге кереметтүү Кур'анга назар сала турган болсок, мекенин, элин, жерин коргоп өлгөн бир мекендештерден айрылып, кайгырып, бүгүн аза күтүү деп аткан болсок, ошол эле учурда элин, жерин, бир карыш жерин да бербөө үчүн курман болгон бир туугандардын эрдигин эстеп, бир сыймыктана турган, кубана турган дагы күндө турабыз. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда «Вала тaqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat» Аллах жолунда динин, мекенин, ата-энесин, элин, жерин коргоп жүрүп курман болгон шейиттерди өлдү дебегиле. Бал ахяу валакин ла ташурун, алар балким тирүү, бирок аны силер билбейсиңер, сезбейсиңер дейт. Аллах Таала аятын уландысында бүгүн кээде ушул балдарынан айрылган энелер, аталар кайгырып ыйлашы мүмкүн. Бирок жараткан Аллах Таала сыноо иретинде берген бул нерсени да эгер туура кабыл ала турган болсок, Аллах Таала аятын уландысында «Вала набluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat». Биз силерди кээде коркуу менен, мал байлыгыңарды алып коюу менен, балким кээде кээ бир инсандардын өмүрүн алуу менен сынайбыз. Ва башширис сабирин. Ошондой сыноо келсе дагы эли үчүн, жери үчүн курман бол деп өкүнбөсөң, Аллахнын тагдыры деп сабыр кылгандарга сүйүнчүлөгүн. Кайсыл сабыр кылгандарга? Эгер ушундай кайгы келген учурда инна лилла ва инна илайхи ражиун, биз жаратканданбыз, сөзсүз жаратканга кайтабыз деп айтуучуларга дейт. Урматтуу мекендештер, өлүм бардыгыбыздын башыбызда бар. Бирөө карылык менен өлөт, бирөө ооруу менен өлөт, бирөө уурулук кылып атып өлөт, бирөө жардан учуп өлөт, бирөө өзүн өзү асып өлөт. Бирок бүгүнкү биздин мекендештердей болгон сыймыктуу өлүм, шарият мактаган, пайгамбар мактаган жол менен өлүү бардыгына насип кыла бербейт. Урматтуу мына ушундай шейиттерди тарбиялаган, элин, жери үчүн жанын курман кылган, бүгүн кайгырып ыйлап турган ата-энелер туура жүрөк атышат, көздөн жаш чыгат, бирок Аллахнын тагдырына ыраазы боло турган болсоңуздар, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда айткандай: «Ва башширис сабирин аллазина иза асабатхум мусиба». Сабырдууларды сүйүнчүлөгүн, эгер аларга бир мусибат, кайгы жеткен учурда, жаратканданбыз, эли үчүн, жери үчүн курман бол деп сабыр кылгандарга бейиш менен сүйүнчүлөгүн дейт. Кудайым буйрса, бүгүн мына кайгы күнү деп желегибизди түшүрүп, бүтүндөй журт башыбыз менен бирге, жана президентибиздин да кайрылуусу чыкты. Мына ушундай бир оор күндөрдө ар кимибиз ар тараптан бир сындап, критиковать этип, ары бери калчабастан, балким бир муштумдай түйүлүп, мына канчалаган республикабыз боюнча тиягы нарын ысык көлдөн бери жардамдар чогултулуп, башка болуп, 7 облус болгондугубузга карабастан бир муштумдай түйүлүп отурабыз. Кээ бир ичи тарлар, көрө албастар, бузукулар, ушунан да упай топтойм деген кээ бир инсандарга Кудайдан ынсап сабыр тилейбиз. Мына ошондойлорго азгырылбастан, элибиз үчүн, жерибиз үчүн дуа кылып, мына ошол жетекчилерибиздин бутуна бут, колуна кол болуп турууну жалпыңыздардан суранабыз. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу жалпыңыздарга кайрат тилеп, жараткандан сабыр тилейбиз. Кудайым буйрса, бул мына ушул акыркысы деп үмүт кылабыз. Мындан ары келечекте элибиз, жерибиз өнүккөн, өскөн мамлекеттерден болуусуну жараткандан сурап кетебиз. Жалпы өткөндөрдө Аллах Тааланын уадасы хак, шейиттердин катарында кабыл кылып бейиштиктен кылсын. Бул дүйнөдө балким кээ бирлери аялына кайта албай калды, кээ бирлери баласына кайта албай калды, кээ бирлери үйлөнбөстөн бойдок кетти, кээ бирлери үйдө апасына, атасына келе албай кетти. Кудайым буйрса, үмүт кылабыз, жараткандан жалбарып суранабыз. Бүгүн мамлекет боюнча канчалаган хатмул Кур'андар окулуп, жана азыр эле могул жерде Муфти Хазрат өзү баш болуп дуа кылды. Кудайым буйрса, бейиш бакчаларынан, бейиш дарбазасынан мына ушул баатырлар менен жолукканда Аллах Таала жалпыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.